Ысык көлдөн чыккан 7 акенин кенжеси Кыдыр аке быйыл 170 жылдыгы. Бул мааракеге карата убагында өзү жердеген Кереге Таш айылында чоң майрам белгиленди. Эске салсак 1993-жылы анын 150 жылдыгы белгиленип, Кереге Таш айылынын четине бийиктиги 16 метр болгон күмбөз тургузулган. Иш-чара бул күмбөз алдында Кыдыр акенин арбагына уран түшүрүү менен башталды. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Андан соң чогулган элге чакан концерт уюштурулуп, Кыдыр акенин басып өткөн жолу, кыргыз элине кылган эмгектери, өкмөт мүчөлөрү, жогорку кеңештин депутаттары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан айтылды. Мына Кыдыр акебиз жөнүндө айтканда, көбүнчө 16-жыл жөнүндө айтылат. Мына 16-жылы эл козголуп, эл көтөрүлүп, дүрбөп турган убакта ушу элдин пикирине, элдин маанайына, элдин ошо кездеги багытына каршы сөз айтып, элди токтотууга аракет кылышы мына накта данышмандык. Мааракеге Кереге Таш айылына жакын жайгашкан айыл тургундарынын бардыгы келишти. Алардын бардыгы бата тургандай боз үйлөр тигилип, казан асылып, даам берилди. Балдар үчүн селкинчек жана ушул сыяктуу оюндар өткөрүлдү. Бул күнү Кыргызстандын бардык дубанынан өкүлдөр келишкен. Ошол эле ат оюндарын сүйүүчүлөр, минишкөрлөр, саяпкерлер. Чогулган калың элге куш таптоочулар кызык оюн көрсөтүп, ителги бүркүттөрдү көгүчкөн, түлкү, койон сыяктуу жандыктарды алдырышты. Бул эми бүркүт 4 жашта бул. Булар эми түлкүгө салынат, түлкүдөн башка сала элекпиз. Эми азыр бияк тойдо азыр түлкүгө кой берели деп турабыз. Азыр көрөбүз табы кандай болду буюрса элдин астында. Мааракенин мөрөйүн кызыткан ат оюндары болду. Анда кыз кумай, улак тартыш жана ат жабыштын бардык түрү боюнча жарыш болду. Байгелер, акчалай сыйлык жана авто унаалар болду. Ак жолтой болсун. Рахмат. Ак жолтой болсун батырлар. Атыңар ары бассын. Кудай буйрса бүгүн майрам жакшы, көчө улактай аябай жакшы жогорку деңгээлде өттү. Көлдө мурунку оюндарда 12 команда бир маалда чогулчу эмес экен. Ошо көлдө көчө жанагыдай мамлекетте көлдөгү жаңжал тиги ызычууларына карабастан 12 команда чогулуп жакшынакай оюн болду. Бүгүн мына ошо Кыдыр акенин 170 жылдыгына арналган ат оюндарын өткөзүп атабыз. Кудай буйрса баары жакшы, тынч, элдин маанайы ачык. Эске салсак, Кыдыр аке калмак менен кыргыздын ортосунда элчи катары белгилүү болгон Олжобай бийдин небереси. 1861-жылы 18 жаш курагында болуш болуп шайланган. Кыдыр аке орус эли менен кыргыз элинин ортосундагы байланышты чыңдоого жигердүү катышкан. Романовтар династиясынын 300 жылдык салтанаттуу мааракесине Каракол уездинен кадырман делегат катары чакырылган. Эки элдин ортосундагы байланышта көрсөткөн элчилик ишмердиги үчүн ага күмүш медаль жана полковник чини кайрылган. Калыстыгын, акылмандыгын эл баалап, чылыктап сактап калган. 1916-жылдагы үркүн окуясы учурунда Ысык көл өрөөнүнүн бардык айылдары Кытайга качканда, Кыдыр аке Орусия империясындагы өзүнүн баркынын бийиктигине байланыштуу өзү жашаган Кереге Таш, Сарыкамыш, Кайрымайрык жана башка айылдарды орустардын куугунтугунан аман сактап калган. Талайбек Илипаев, Жашылык Чортон, Ысык көл облусу, Күн Сереп. 350 миң сом майга